Биз былтыры ушу сүт боюнча маселе көтөрүлүп атканда биз былтыры мындай жасадык. Завод фабрикаларга, сүт завод фабрикаларга мурда алар бир эле баа берчү. Мисалы 35 сом баа берип койчу да. 35 сом баа берип коюп эле анын сапатына карабай эле 35 сом орточо бере берчү. Биз андан кийин заводдорго мына ушул окшогон ар бир заводдун астына ушундай илип койдук таблицаны. Эгерде майлуулугу мына бул Белая река экен. Бул эски маалымат. Мына Белая река. Эгерде майлуулугу 4-2 болсо 49 сомдон алат. Мына Үмүттүкү. Эгерде майлуулугу 4-1 болсо 51 сомдон алат. Эгерде майлуулугу 3-4 болсо анда 42 сомдон алат. Мына ар бир заводдо, урматтуу дыйкандар, сиздер да угуп койгула. Ошо ар бир заводдо ушундай таблицалар илинип турат. Сиздер 45 сомдон эмес, эгерде майлуулугуңар жакшы болсо, мына 51 сомго чейин сом тапшыра аласыңар силер сүттү. Анан экинчи маселе. Биз азыр дыйкандарга дагы айтабыз, урматтуу дыйкан, сиздер жөн эле мындай порода жок малды бага бербегилечи. Мына азыр атайын сиздерге 3%тен асылдуулук тукум, асылдуулук мал чарбаны, порода уйларды алганга силерге шарт түзүп берди, 3% кредит. Ошону алып, 2 уйдун көрө 1 уйду бакчы. Ошондо сиздер 10 литр эмес, 20 литр ала аласыңар. Мына ушул эгерде сиздер процент алгыңар келбесе, жок дегенде биз мал уругун бекер берип атабыз азыр. 4 породаны. 2 порода, 1 порода этте, 1 порода таза сүт, 1 порода эт сүткө. Ошол мал уругун алгыла бекер берип атабыз. Асылдуулугун жогорулаткыла, мына ошол жерде сүттү көбөйткүлө деген болуп атат. Эң негизги проблема эмнеде? Жаз келгенде көпчөп чыкканда мал чыгат дагы майлуулугу төмөндөйт. Ошондон заводдор майлуулугу төмөн экен, анан кийин сүтү майлуулугу аз экен деп баасын жакшы бере албай атат. Ошон үчүн биз айтабыз, асылдуулук уйлардын, мындай порода уйлардын алгыла деген ойдобуз. Сандан өтүп сапатка өткүлө деген ойдобуз.